Кара сууда пакта кесегинен жарып чыгып таланы каптады. Эми түшүм мол болоруна дыйкандардын ишеними күч. Анткени дыйкандар муну өз убагында өкмөттөн колдоо болуп, жеңил насыя, жер семиткич таратканы түрткү болгонун белгилешет. Андан тышкары көпчүлүк пактагерлер Кытайдан келген 44 аталышындагы сорттун үрөнүн себишкен. Мында болжол менен гектарына 5 тоннага чейин түшүм берилет. Дыйкан Маданимжан Пазылов учурда шымалана пакта теримге түшүү алдында турат. Ал 3 гектар үлүш жерине бир оңчой чигит айдап, жаз жайлай мээнеттенип, эми түшүм жакшы болуп, үмүт акталса дейт. Мен бул жылы 6-чы жолу пакта айдадым. Себеби пактан аркы өскөнү түрткү берди. Орозгерде башкы кирешем дыйканчылык. Ошол себептен бир жыл өз үлүш жериме айдасам, кийинки жылы жер которуп айдайм. Анткени бир эле жерге жыл сайын пакта айдай берсең түшүм бербейт. Мына мээнет колума тийип, тергенге даяр. Жумушчулар келсе эле терүүнү баштайбыз. 3-4 күндөн кийин адамдарды тайлап койганбыз. 3-4 күндөн кийин экип, терип, Кудай кааласа тапшырышты баштайбыз. Кара сууда башталган биринчи пакта теримге дыйкандар бир тескей жыйноого түшө элек. Бирок талаада пактанын бардык сорттору жетилип, агарып таланы каптады. Ал эми Кытайдан келген эрте ачылуучу сортту терүүнү башташты. Айрымдар жумушчу жалдоону көзөп турса, кээ бирлери пактаны терүүгө жапана киришүү алдында турат. Paxtani Liptex'e topşıramız. Şu pulunu beradi, şun bilan kun o'tadi, tirikchilik bo'ladi. Айтсак, Ош облусунун Кара суу районунда пакта кайра кирешелүү тармакка айланууда. Анткени ак буланы сатып алуучулар жакшы баада ала баштаган. Мындан улам пактагерлер кайра пактага ооп, түшүмдүү заводдорго сатышат. Анткени көпчүлүк дыйкандар пактаны кайра иштетүүгө өндүрүш менен алдын ала келишим баада иш жүргүзгөн. Андан улам аталган райондогу бир эле жоош аймагында 500 гектардан ашуун пакта айдалып, ак бул аянты 3 эсеге кеңейтилген. Ага өткөн жылы пактанын 1 килосу 45 сомго көтөрүлгөнү себеп болгон. Мына Кытай сортун багында подпленка эгип, ушудан пакта тезирээк жетилет экен, анан жакшы түшүмдүүлүк болот экен. Ушул нерсенин азыр түшүмдүүлүгү көбөйүп, кичине эл пактага дагы кызыга баштады түшүмдүүлүгүнөн. Ошондой бир түшүмдүүлүк көбүрөөк болсо, өзү тапкан кирешеси дагы жакшыраак болот экен. Белгилей кетсек, Союз тушунда пактанын мекени аталган Кара сууда өткөн жылы гектарына 30 центнерден пакта жыйналган. Былтыр район боюнча 400 гектарына ак бул айдалса, бул жылы пакта аянты дагы 1,5 миң гектарга көбөйүп, жалпы 6 миң гектардан ашуун айдалган. Жусупбек Кошматов, Пирамида.